Алай районунун тургундары 29-декабрда район борборуна чогулду. Ага себеп Жогорку Кеңеш депутаты Улан Примов элине сый тамак тартуулап, 1 жылда аткарылган иштер тууралуу маалымат берди. Бул сый тамакка райондогу тургундар жана кечени көңүлдүү өткөрүү үчүн бир катар өнөр адамдары чакырылган. Assalamu alaikum. Ак калпактуу, ак элечектүү кыргыз калкым. Assalamu alaikum. Мына ушул жаңы жыл келип атат деп $100 коюн сатып, жаңы жылга даярданган агалар, жаңы жылда бизге подарка кылып бересиң деп тополон кылган эжелер. Барыңыздар бүгүн мына Алай жергесинде өзгөчө чоң майрам. Анткени мына ушул кандай майрам болбосун, кандай ыйык күндөр болбосун, сиздерди четке калтырбастан. Мына ушул менин элим болот, мына ушулар менин атам, апам, агаларым, эжелерим болот деп эч качан четте калтырбастан сиздерди сыйлап, сиздердин көңүлүңүздөрдү алып келе жаткан сиздердин улуңуздар Жогорку Кеңештин депутаты Примов Улан агабыздын жаңы жылы кечесине кош келипсиздер. Бир кол чаап коюңуздар, чана келиңиздер. Жакшы инсан, жакшы инсан. Жаңы жылда эң биринчи Аллахтан сурана турган нерсеси элибиз, журтубуз тынч болсун дейт экен. Андан кийин мени дүйнөгө алып келген атам, апам тынч болсун дейт экен. Анда кадырлыймандар, келиңиздер. Бүгүнкү кечебизди жакшы бир ыр менен ачалалы. Алдыңыздарда маданияты мыктысы, өзгөчө ырчы, обончу агайыбыз Түмөнбай Колдошевду тосуп алабыз. Келиңиз. Токту өмүр, токту кайда шашасың? Топук кылчы бул жолду да басасың. Жүгөнүңдү тартып турчу азыраак, жок дегенде апам узак жашасың. Жок дегенде апам узак жашасың. Tosmosu jok kaşasın, örgö karay kança bildi aşasın. Civarı kandap tuşap durucu tuyağın, jok degende apam uzak yaşasın. Kulap düşkün yaş taza, balalık öttüm mendin taptaza. Meyman bulup ötörüme ökünüreyim, menin ırım mendin uzak yaşasa. Түмөнбай Колдошев бир кол чаап коюңуздар. Рахмат.
Бул жолку кече Жогорку Кеңеш депутаты Улан Пыримов тарабынан демилгеленип, анын жүрүшүндө райондо аткарылган иштер жана пландалган иш-аракеттер айтылды. Бир жыл аралыгында айылдыктар тарабынан айтылган арыз муундардын чечилиши да ушул жайда тизмектелди. Элеттиктердин көйгөйүн чечүүнү өзүнө милдет санаган депутат район элине бир жылдык отчетун берди. Барыңыздарды ак дасторконго топтоп, барыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктаган, бүгүн кечени уюштурган Жогорку Кеңештин депутаты Пыримов Улан Бердибаевич агабызга сөз кезеги берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу, кадырлуу калайык калк, урматтуу алайлык туугандарым, эжелерим, карындаштарым, агаларым, бир туугандарым, бардыгыңыздарды өзүмдүн атымдан, үй бүлөмдүн атымдан кирип келе жаткан жаңы 2017 жыл менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Бүгүнкү күнү өзүңүздөр билесиздер, Жогорку Кеңеште ишмердүүлүгүбүздө болгон күч аракетибизди ушул Алай районунда жайгашкан социалдык объектилер, Чоң Алай районунда жайгашкан социалдык объектилер, болгон күч аракеттер жумшалып, болгон билимимди сиздер ишеним көрсөткөн, ишеним мандатыңыздарды актайын деп болгон аракетибизди жумшап атабыз. Бүгүнкү күнү бул жерге мага Парманас мектебинин атынан кат келип түштү эле. Компьютер жагынан бир колдоп берсеңиз депчи. Анан кийин бул жерге ушул Парманас мектебине 3 дана компьютер принтер менен келди. Ошону азыр мына Досмамбет Аматович кичине кармалып атыптыр. Ошону тапшырып коюуга уруксат этесиздер, сиздердин уруксатыңыздар менен. Андан сырткары 12 январда Бүлөлүү айыл өкмөтүнө кошулуш айылына 15,5 миллион сомдук спорт залга тендер өтөт. Андан сырткары эмдиги жылга, мына быйылкы жыл өзүңүздөр көрдүңүздөр, аз-маз акча тартыш болуп, республикада бир топ кыйынчылыктар болду. Эмдиги жылы, мына мен быйылка дедим элем, бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңеттейт. Эмдиги жылы ушул Гүлча айыл өкмөтүнүн ичиндеги ички жолдорду асфальттоого Кудайым буйруса бир 15 миллиондон кем эмес акча бөлдүртөбүз. Кудайым буйруса ал кирди. Кудайым буйруса. Жаңы жылдын астында дагы сиздер менен дагы бир жолу жолугуп, сиздердин батаңыздарды алып, эмдиги 2017 жылды дагы сиздер менен биргеликте, бир ийгиликти өткөзөлү деген жакшы ниетибиз бар. Айтып өтөрүм, ушул ар бириңиздерге ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, Алай эли ар дайым ынтымакчылыкта болуп келген. Кудайым буйруса 2016 жыл жаман жылдардан болгон жок мамлекетибиз үчүн тынччылыктын жылы болду. Бир топ саясий өнөктүктөрдү жакшы ынтымакчылык менен өткөздүк. Мен ойлоймун, 2017 жылдагы чоң саясий окуяларды дагы сиздер менен биргеликте, ынтымакчылыкта бир жакшынакай өткөзүп, Алай эли, Алай району ар дайым бир астын корунда элейт деген ишеништебиз. Майрамыңыздар менен ар дайым бар болуңуздар, бирге болойлу, ден соолукта болуңуздар, ийгиликтин жылы болсун. Рахмат. Иш-чарага жергиликтүү бийлик дагы чакырылган. Алардын айтымында Тоолуу райондогу чечилбеген маселелерди Улан Пыримов депутаттыкка чейин да чечүүгө көмөктөшүп келген. Эл өкүлүнүн акыркы жылдары райондун социалдык экономикасына кошкон салымы зор экенин белгилешет. Ильяс Акжигитовичтин атынан жана өзүмдүн атымдан кызуу куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу Улан Бердибаевич, мына бүгүн Алай элинде көптөгөн шайлоочуларыңыздын башын бириктирип, жакшы майрамдык маанай тартуулап отурасыз. Сизди биз өзүбүздүн Алайдын белдүү кулундарынан деп билебиз. Улан Бердибаевич мына депутат болгонго чейин Алай районунун экономикасын, социалдык абалын жакшыртууга өзүнүн ишкердиги менен чоң салым кошуп келген. Ар дайым аман болуңуз, бар болуңуз, ушу элиңизге ак кызмат өтөп жүрө беришиңизге жалпы тилектешмин. Бардыңыздар жаңы жылыңыздар менен. Майрамдык кечени бир катар маданият адамдары көркүнө чыгарды. Көпчүлүккө белгилүү болгон Бек Борбиев, Түмөнбай Колдошев, Кенже Дүйшөева жана Ош шаарынан барган өнөр адамдары кызмат кылышты. Кезектерге берейин. Сиздердин алыңыздарга
Mına uşul örüşecileri zatay birgelikte duyatırlasın. Madaniyatı mıhtı kızmatkelere Kenji Düşeva Cana Cumagül Rahimcan kızın tossanızlar. Ekiç mikrofonda şolacak. Çok rahmat.
Çoğun rahmat. Hiç kaçan orvaңыздар. Çoğun rahmat. Жаңы жылдык кеченин жүрүшүндө райондогу Парманас орто мектебине 3 компьютер бардык комплекти менен тапшырылды. Компьютер керектигин айтып, буга чейин мектеп жамааты Примовго кайрылышкан. Эми жаңы жылдан баштап тоолуу аймактагы мектеп жамааты компьютер колдоно турган болушту. Ана кадырлуу уймандар, бүгүн кечибиз алда карай уланат. Тагын бир ирет барыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Анда мен кезекти кайрадан эле биздин Жогорку Кеңеш депутаты Примов Улан агабызга берели жана айткан белектерди мына ушул жалпы журттун астында бир тапшырып койсун. Бир кол чаап коюңуздар кадырлуу уймандар, келиңиздер. Урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, мен баягы жогоруда айткан могул компьютерларды ушул биздин билим берүү бөлүмүнүн башчысы агайыбызды Досмон Атамовичти чакырып койсом, анан ушул Парманас мектебинин директорун ушул сиздердин кол чабыңыздар менен ушул 3 компьютерди ушул билим берүү министрлигинен бөлүнүп келди. Ушул принтер 3 компьютер үшін тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Мына буйругу менен счет фактураларын. Рахмат. Мектеп чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана ошол Бердубаевич мындан мектептин окуу техникалык базасы үчүн дагы салымын кошот деп ойлойбуз. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Мындан сырткары кеченин жүрүшүндө район тургундары эл өкүлүнө каалоо тилектерин айтып жатышты. Мында келгендердин айтымында Улан Примов буга чейинки шайланган депутаттардан айырмаланып, элге жакын болууда. Элдин көйгөйүн жакындан угуп чечилүүсүнө зор салым кошуп жатат. Ыраазычылык айтып бүтпөгөн тургундар депутатка арнап өзгөчө ырда жазышкан. Кийинкибизин бул жака чакырабыз. Гүлчө жеринен келген Тамара эже жана Чүрөк эже. Келиңизчи. Аллах Таалам сага жакшылыкты бере берсин. Жакшылыктар жанашып үй ичиңе, атаңа, тууган уруңа келе берсин. Кудай Таалам бере берсин. Кубалашып жакшылыктын баары үй ичиңе, бала чакаңа, тууган уруңа келе берсин. Ошондой эле жаратканын бере берсин, жанашып жакшылыктын баары сага келе берсин. Жакшылыктар болсо бул алайдын эл үчүн болот балам. Ата энең үчүн болот, алайлык туугандарың үчүн болот. Sen жақсы болсаң, ден соолукта болсаң, biz daima seni менен биргебиз балам. Адамдын ар бир сааты кымбат билем, адамга өмүр жолу кымбат билем. Жыл сайын кайталанып келип турчу, куттуктаймын жаңы жылдык майрамыңыздар менен. Мен Улан Примовго бирке ыр жаздым эле, мына ушуну ырдап окуп берейин. Атанын уулу болуш кымбат экен, элдин уулу болуш кымбат экен, элине эмгегин бүт арынаган, ойлосом элдин уулу улан экен, ар ишке демилге болуп келген, жаштардын келечегин ойлоп берген, дүйнөлүк чемпионат чыкса экен деп, заманбап спорт комплекс куруп берген. Убакыт кыска экен, калгандарын кийин балдарын жеткизип коёр. Маңгача ысык чайлардан ичип ырлар жаза бериңече. Кол чабып алыңыздар акын эжебизге. Мен бир айткан жерим бар эле, ошол биздин бала барчын жетилип, тапталып, канасын сермеп, учунун алдында турат деп бир айткан жерим бар эле. Кудай жалгап мынакей Жогорку Кеңешке, парламентке отуруп калдың. Ишиңде дайым ийгилик болсун. Биз дайыма сыймыктанабыз. Сенден көп нерселерди күтөбүз. Сен элиң үчүн, жериң үчүн, кыргыз мамлекети үчүн, туған уруктар үчүн, үй бүлөң үчүн дайыма ийгиликтер жарата берет деп чын дилимден ишеним каалоо айтып кетишке тилектештигимди билдирип кетемин. Элиң менен жериң болуңду бол. Ошо жерде отурганыңа мен чын сыймыктанамын да. Улан айланайын. Ошо жердеги сөз, жакшынакай сөзүң менен, жакшынакай кебетең менен, жакшынакай баскан турганың менен сыймыктанамын. Аман бол, тынч бол. Алай элиңдин ким айтмакчы жакшылыгын жасай бер. Биз сага ишенебиз. Урматтуу калайык, сиздер менен ушул жерде жакшы жыйынтык менен жолугуп атабыз. Улан ким? Улан атага тең эң акылман жигиттердин бири. Улан балам, ден соолугуңду берип, эл менен мамилеңди үзбө. Айткан сөзүңдүн бардыгын аткарып келатасың. Мындан кийин Алла жолдош болсун.
Akılına elin akıl koşsun. Daim yolun açık bolup, baktılуу turmuşta elдің камын көрүп жүрө бер. Буга чейин уюштуруучулар тарабынан атайын лотерея даярдалган. Ага ылайык мында келгендер кур кетпей, күтүлбөгөн ар кандай белектерди утуп алууга шарт жаралды. Лотереяга коюлган байгелердин басымдуусун үй тиричилигине керектелчү буюмдар болду. Бул жерге лотереядан билет тутам деп ойлогон эмес элем. Алла Кудай буйруп, биринчи эмеде алдым. Ушу Улан байкеге чоң рахмат. Дайым ушундай жакшы эмелерди өткөрөт. Көп жакшылыктарды кылган биздин айылдарга дагы. Чоң рахмат. Жаңы жылдык куттуктоолор элдин баары сүйүнүп атат. Муну жакшынакай белектер. Баарыбыз ыраазыбыз. Рахмат. Улан агабыздын иши ийгиликтүү болсун. Лотериялык оюн көпчүлүктүн кызыгуусун арттырды. Анткени байгелер чоңойгон сайын келген коноктор оюнга катышууга ынтызар. Түстүү сыналык жана муздаткыч өңдүү байгелер оюн жүрүшүндө өз ээлерин тапты. Кадырлымандар, биз баштадык. Номер 200 барбы 207 барбы? Эне, ушул жерде көрбөй туруп 20 000 санап берем, бересизби? Жок. Какта пешин этениңизди алгансыз? Жок дейсиз да? 25. Мага бер. Мен уланды күйүп, бышып жогорку кеңешке депутаттыкка шайлаганга чоң салымымды кошкомун. Бул мага уландан подарка. Мага 700 000 берсең деле бербейм. Аябай шаңдуу жакшы өтүп жатат. Ушул кечени уюштуруп, бизге жаңы жылдык майрам уюштуруп берген Улан Примовичка биз чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Чоң рахмат. Ошону менен биргеле ушу 2017 жылы кыргыз элине жакшылыктар, токчулуктар, молчулук болсун. Бүгүнкү майрам Улан Примовка рахмат ушунча элди сыйлап атканына. Мунун иши дагы мындан ары дагы көп жакшы ийгиликтер жарата берсин. Көңүлдүү отуруп, депутаттын сыйын көргөн алайлыктар Улан Примовка алакан алкып бата берип узатышты. Келерки жылда тынчтыкта, амандыкта айтылган пландуу иш-аракеттерди аткарылсын дешет элеттиктер. Анда кадырлымандар, эмне сөздөн барыңыздар жаңы жылыңыздар менен дейбиз. Алдыңыздарга эт тартылды. Биздин аксакалдар бата берет. Ана мына ушул кечени жыйдыктайбыз. Пайгамбар батасын берсин демекчимиз, бай дөлатын берсин. Дүйнөнүн жакшылыгынан берсин, түгөмгүс бакыт берсин. Уулдан урмат көрсүн, кыздан кызмат көрсүн. Жакшыга жанартырган, жамандан адаштырган, пейли калыс, душмандан алыс адамдардан болсун демекчибиз. Не тилесе тилеген Алла Таала кабыл кылган болсун. Амин. Аллаху акбар. Амин. Айтканыңыз келсин. Ана кадырлымандар келиңиздер. Конокту милдет аткарып отургандар үчүн чоң рахмат. Мына ушундай кечени уюштурган үчүн ыраазычылык катары Улан агабызга дагы бир кол чаап коюңуздар, шана келиңиздер. Баракелде. Ана кадырлымандар, бүгүнкү кечебиз жабык деп жарыялайбыз. Мына ушундай жаңы жылдык кечелерде жакшы күндөрдө жолугушкан чейин өзүңүздөрдү этият кылыңыздар. Даам элет, кош келипсиздер. Рахмат.